Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач программанын негизги темаларынан кыскача. Акыркы коңгуроодо коопсуздук күчөтүлгөн тартипте көзөмөлдөнөт. Министрлик мектеп короосунан сырткары майрамдоого тыюу салды. Бүтүрүү кечесин оюн зоок менен белгилөөгө коңшу өлкөлөрдө дагы тыюу бар. Акыркы коңгуроо жакынкы 4 мамлекетте кандай өткөрүлөт? Чек арачыларга байкоочу камералар тапшырылды. Самалык чыр-чатактарды болтурбоо максатын көздөйт. Оштогу мектептерде жаш мугалимдердин саны аз. Себеби эмнеде? Бөдөнө багыт кириши табууга болот. Фермер канаттуунун бул түрүн көбөйтүүнүн сырларынан бөлүштү. Акыркы коңгуроо күнү мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн коопсуздугун коргоо күчөтүлөт. Бул боюнча өкмөттүн атайын токтому дагы чыкты. Ага ылайык бүтүрүүчүлөрдүн кафе-ресторандарда майрамдоосуна, мугалимдерге акча чогултууга жана кортеждер менен шапар тебүүгө тыюу салынган. Эгерде бул талаптарды сактабагандар аныкталса, окуучулардын ата-энесинен тарта кортежге чыккан унаа ээлерине дагы кылмыш жоопкерчилиги тартылат. 25 май акыркы коңгуроого болгону 2 күн калды. Аны утурлай өлкөнүн бүт айыл аймактарында бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча жыйындар өтүүдө. Маселен, Оштун Ноокат районунда мындай чогулуш 700 адамдын катышуусунда өттү. Жыйында маалымдалгандай, мектепте акыркы коңгуроо салтанат өткөн соң, окуучуларга күндүзгү саат 5ге чейин бий кечесин уюштурууга уруксат берилди. Анда да күч түзүмдөрү дыккат көз салып турушат. Саат 5:17:00 бүтүрүп, бардык мектептин директорлору телефон аркылуу бизге айтат, ошол өткөндүгү боюнча. Анан 5:30 райондук билим берүү бөлүмү штабка бизге ошол бүткөндүгү боюнча маалыматты беришет. Негизи бүтүрүү кечеси бардык мектептерде акыркы коңгуроо кагылгандан кийин жыйынтыкталышы керек. Тагыраагы кечкисин кафе-ресторандарда же айыл жергесинде таң аткы чейин сайраңдоого мүмкүн эмес. Мындай фактылар аныкталса, уюштурууга кол кабыш кылган ата-энелери дагы 2000 сомдон 5000 сомго чейинки айыппулга жыгылат. Ошондой эле кортеждер менен айланууга тыюу салынды. Бизде маалыматтар бар, окуучулар 25 май күнү милициялар бизди көзөмөлдөй эткенде туруп башка күнгө жылдырган учурларда биз уже маалымат алып атабыз. Ошондуктан муну биз түнү күнү 1-июнга чейин иштейбиз. Андан кийин деле бул улантырып кете берет. Айрыкча мектеп мугалимдерине белек бечкек үчүн акча жыйналбашы керек. Себеби мындайда үй бүлөлөр арасында теңсиздик жаралып, акча бере албаган бүтүрүүчүлөрдүн суицидке баруу ыктымалы жогору. Ошондуктан Билим берүү министрлиги акча жыйнаган мугалимдерди жумуштан четтетилерин кабарлады. Ал эми кылмыш китепчесине пара алуу фактысы катары катталат. Ошол мугалимдерине кымбат баалуу нерсе берип атпайбы? Бул мыйзам чегинде бул парага атайын парага кирет да, мындай мамлекеттик кызматкер белгилүү өлчөмдөн жогору баягы сыйлык алганга укугу жок да. Ал жагынан эгерде тактала турган болсо, кылмыш жообуна тартылышы мүмкүн да. Ошентсе да бул жылкы бүтүрүүчүлөр 3000 сомдон 20000 сомго чейин акча жыйнап жатат деген маалыматтар тарады. Ата-энелер дагы мугалимдерге белек берилбей, кечкисин оюн зооктор уюштурулбайт дегенге ишенишпейт. Анткени жыл сайын эле жогорудагыдай тыюуларды угушканы менен аткарылышын көрүшкөн эмес. Мугалимдер да требовать этпеш керек. Мен уже азыртадан угуп атам. Мага бир баларды алып бер, тихо билгизбейсе экен дегендер. Ошоңор тыюу салыш керек. Азыр мисалы үчүн бизнесмендерге, иш кылгандарга жеңил. 5-тен 6-дан жаш бала окуткан балдарга кыйын. Туру тетрадь алып бере албайт керек болсо. Ата-энелерге да чүчүк жаралып атат да. Анан мурдагы эми мына акиматтардан айтылган нерсе аткарылбай жатат. Мен оюмчачы, мен жылга чогулушка келип катышып кетем, бирок ошону мен ойлойм ата-энелер колдобой жатат да. Маселен, Чолпонай Бердиеванын ортончу баласы быйыл 11-класста аяктайт. Бүтүрүү кечесин утурлай эле мугалимдерине белек үчүн 2000 сомдон жыйнап беришиптир. Андан сырткары кечкисин майрам уюштуруп берүүнү пландашкан. Ошентип бир күндүк акыркы коңгуроо үчүн 7000 сомдой акча керектилерин билдирди. 5000-10 кетет жөн эле. Балдары бир бүтөт да, эми бар эле балдарына кошулат экен, кыздарына кошулат экен. Азыркы кыздар балдар бетиңе айтат экен. Мен бир жолу бүтөм да кайра бүтмөк белем. Мен элим эмне болсо ошомун дейт экен да. Бирок буга чейин акча жыйноо фактылары боюнча мугалимдерге кылмыш иши козголуп, кызматынан четтетилгендер болгон эмес. Ал эми Ош облусунда былтыркы жылы бүтүрүүчүлөр өз алдынча унаа айдап чыгышып, жол кырсыгына кабылган. Ушундай эле окуядан улам 2012-жылы Ош Алай жолунда бир окуучу каза тапкан эле. Нуржамал Баргыбаева, Азам Бузреков, Ынтымак.
Темага улай бүтүрүүчүлөр үчүн чектөө бир гана Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө дагы киргизилет. Акыркы коңгуроо майрамы Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда алдын ала берилген эскертүүдө көрсөтүлгөн эреже боюнча уюштурулса, ал эми Казакстанда ыксыз чыгымдар тыйылбай келет. Ар өлкөнүн бүтүрүү кечилери жана өзгөчөлүктөрү алдыдагы материалда. Чектеш жайгашкан Өзбекстанда да бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө тыюу салынган. Коңшу өлкөнүн элдик билим берүү министрлиги да бул боюнча атайын буйрук чыгарган. Ага ылайык мектепти аяктап жаткандар эч кандай кафе, ресторандарда кечелерди уюштурушпайт. Мындан сырткары мугалимдерге белек берүүгө жана экзамен учурларында тамак аш даярдаганга да мүмкүн эмес. Бүтүрүүчүлөр 25 майдагы акыркы коңгуроону да мугалимдер менен тартип сакчылардын тыкыр көзөмөлү алдында өткөрүшөт. Тартипти бузгандарга болсо катуу чаралар көрүлүп, мугалимдер менен мектеп жетекчиси эскертүүсүз жумушунан алынат. Өзбекстан бүтүрүү кечелерине тыюу салса, Тажикстандын билим берүү министрлиги акыркы коңгуроого да чектөө койгон. 2013 жылы окуу жылы 25 майда эмес 7 июнда аяктай турган болгон. 2015 жылы болсо акыркы коңгуроо салтанатын 8ден 8:45 чейин гана 45 мүнөт өткөрүү чечими кабыл алынган. Аны менен бирге кандайдыр бир иш-чараларды уюштурууга, массалык сейилдөөгө, мугалимдерге белекке акча чогултууга катуу бөгөт коюлган. Ал эми 2016 жылы болсо Тажикстандын билим берүү министри Нуриддин Саид акыркы коңгуроого байланышкан бардык иш-чараларга, анын ичинде салтанаттуу линейкага да тыюу салган. Мектептердеги бул чектөөлөрдү коңшу өлкөлөрдүн бийлик өкүлдөрү ата-энелердин ашыкча чыгым кылуусуна каршы күрөшүү деп түшүндүрүшөт. Аны менен бирге бүтүрүүчүлөрдүн алдында жогорку окуу жайларга тапшыруу деген чоң жоопкерчилик турарын билдиришет. Казакстанда болсо салынган тыюуларга карабай ата-энелер менен бүтүрүүчүлөр ресторандарда майрамдык кечелерди өткөрүшөт. Жыл сайын эле коюлган чектөөлөргө карабай акча чогултулуп белек алуу, ресторандарга баруу, сейилдөө сыяктуу мектеп менен коштошуу иш-чаралары болуп келет. Ал эми Түркмөнстанда 25 майды мектепте гана тосуу айтылган. Эртең менен окуучулар мектептеги массалык иш-чарага катышышат. Андан соң үйгө кетүү буйругу бар. Өлкөдөгү бардык район шаарлардагы кафе, ресторандардын ээлерине окуучуларды киргизүүгө тыюу салынган. Жана кечки 9-дан кийин жабуу талап кылынган. Бирок көпчүлүк бүтүрүүчүлөр буга нааразы болушкан. Айрымдары классташтары менен коштошууну үйүндө өткөрүп келишет. Прокуратура органдары коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча ишти күчөтүүсү керек. Максатка жетүү үчүн колдо бар ресурстардын баарын пайдалануусу зарыл. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокурор Өткүрбек Жамшедовду кабыл алганда билдирди. Башкы прокурор 2018 жылдын 28 февралындагы Коопсуздук кеңешинин чечимдеринин аткарылышы, 17 майдагы сот реформасы боюнча кеңешинин чечимдерин жана 22 майдагы жарлыгынын аткаруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берди. Мамлекет башчы жакында кол коюлган документтердин сот реформасы боюнча кеңештин чечимин жана соттук укуктук реформаны ыкчамдатууга багытталган президенттин жарлыгын аткаруу тапшырмасын берди. Тажикстан менен чегараны кайтаргандарга байкоочу камералар берилди. Аппараттар чегарачылардын көкүрөгүнө тагылып, тасмага тартып жүрөт. Бул демирге чегаранын талаштуу аймактарында талаш туудурган учурларды азайтып, жаңжалдарды жөнгө салууну көздөйт. Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын такталбаган чегара тилкелеринен келишпестиктер чыгып, себептери аныкталбай келген болчу. Кененирээк Феруза Аскарбек кызы токтолот. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын 60% гана аныкталып, калган аянты такталбагандыктан чегара тилкесинде чыр-чатактар көп катталат. Мындайда чегара тартибин бузган учур ким тараптан кеткендигин аныктоо кыйынга турган. Анткени эки тарап тең өзүнүн кадамын туура деп көрсөтүшөт. Биз өзүбүздүн версиябызды туура деп айтабыз. Бирок ага тажик тарап көнбөйт экен да. Алар өзүнүн версиясын туура деп айтат экен. Ушундай анан ортодон баягы алар бизди күнөөлөйт, биз аларды күнөөлөйбүз. Эми ошолорду көпчүлүк убакта биз мындай баягы доказать эте албай калган мезгилдер болот. Эми мындай чегара көйгөйү жеңилдейт. Анткени чегара кызматкерлерине мындай видео байкоолор берилип, алар чегара кайтарууга чыкканда жандарына алып жүрүшөт. Анын сактоо көлөмү 32 гигабайтты түзүп,
12 саат бою видео тасманы жана сүрөттү тартууга мүмкүнчүлүгү бар. Жана бул жаан чачынга чыдамдуу болуп, сууга түшсө да тартылган тасмалар өчүрүлбөйт. Ошондой эле жөнөкөй жарандар аны ачып карап көрүүгө мүмкүн эмес. Чек ара аймагындагы чырдуу учурлар, талаштуу маселелердин баары териштирүү учурунда далил менен болуш үчүн эл аралык уюмдар Баткен чек ара башкармалыгына 77 даана видео байкоо беришти. Эми талаштуу жагдай тартылган тасма аркылуу чечилет. Только Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы патрулдөр колдонот. Ошо өзүңүздөр билесиздер, бул чек арада аябай көп такталбаган тилкелер бар. Ошол тилкелерде көп чыр-чатактар болуп турат. Ошол негизги максат ошо чыр-чатактарды болтурбоо. Видео байкоолор 1 миллион сомдон ашуун акчага алынып, баары сыноодон өткөрүлгөн. Мындан ары кыргыз-тажик чек арасындагы аскерлер ар бир аракетин тасмага тартып жүрүшөт. Мындай учурда мыйзам бузуу кыскарат деп үмүттөнүшөт. Былтыркы жылы да бир катталган, Тажикстан менен да, Өзбекстан менен да катталган. Эми быйылкы жылы азырынча бир ушу 3 Баткен районунда бир жолу, Лелек районунда бир жолу катталды. Өткөн жылы Баткен облусу менен Сагдия облусунун чектешкен аймагында чек ара тартибин бузган 10 учур катталган. Быйыл жыл башынан бери 2 ирет орун алды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзүп, анын 450 чакырымы тактала элек. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Ош шаарындагы мектептерде жаш мугалимдердин тартылуусу начар болуп жатат. Кала мектептериндеги 3,5 миңге чукул мугалимдин 9% гана жаштар түзөт. Негизги себеп айлык маянанын аздыгы менен түшүндүрүлөт. Жаш адистерди тартуу максатында түрдүү иш-чаралар өткөрүлүп келет. Чынарбек Алипбеков кенен токтолсун. Ош шаарындагы мектептерде жаш мугалимдердин ишке орношуусу төмөн болуп жатат. Жалпы мугалимдердин 6-7% гана жаштар түзөт. Адистердин айтымында жаңы ишке киргендер орточо эсеп менен 7-8 миң сом маяна алышат. Алыстан келген жарандар тапкан акчасын батир акысына эле төлөп калып, айлыгын жеткире албай иштен баш тарткандар четтен табылат. Эми азыр учурда бизге жаш мугалимдерден аз болгон себебинен карасак эле шарттын түшүнсөк болот. Эми орточо деп эсептеген болсок 7 миң 8 миң тегерегинде алышат. Эгерде булар эми бойдок болсо, анда да жашап кетсе болот. Баягы 4 бала бир квартирага чыгып деген эптеп жашаса болот. Анан үй бүлөсү бар болгон болсо анда бир топ эле кыйналып калат. Учурда жаштардын мектепке тартылуусу үчүн аларга ар тараптуу көңүл буруу керек болуп турат. Алардын ишке болгон мамилеси жашоо шартына байланыштуу болгондуктан жетекчилик тарабынан мүчүлүштүктөр жөнгө салынышы керек дешет адистер. Жаш мугалимдерди колдоо максатында бүгүн Ош шаарында Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаевдин демилгеси менен жаш мугалим 2018 кароо сынагы уюштурулду. Дүйнөдө билим берүү тармагында чоң алдыга жылыштар болуп атат. Ошол Финляндияда, Сингапурда, Кореяда анан ошолордо жакшы методдорду колдонуп, азыркы балдарга билим берүүдө, тарбия берүүдө ошолорду колдонуп атат. Ошол нерсени жайылтуудагы максатыда биринчиден ошол жаштарды кызыктыруу, экинчиден ошо дүйнөдөгү билим берүү тармагында чыккан жаңы жетишкендерди колдонуп, ошону жайылтуу максатында. Конкурска жалпы 28 окутуучу катышып, онлайн добуш берүү, кесиптик суроолор жана ачык сабактар аркылуу сынактар өтүшүп, финалга 7 мугалим чыккан. Алгач финалга чыккандардын усулдук колдонмо, китеп, буклеттери, алган сыйлыктары көргөзмөгө коюлду. Алар калыстар тарабынан бааланып, негизги турга өтүштү. Нургүл Тайыр кызы 3 жылдан бери Ош шаарындагы номер 27 орто мектепте мугалимдик кесипти аркалап келет. Маянанын аздыгынан жумушун таштап, чет жакка кетпей, кошумча каржы булактарын таап иштеп жатат. Ал буга чейин жарым финалда атаандаштарын жеңип, бүгүнкү сынакка катышып жаткан кези. Жаш мугалим 2018 кароо сынагы биринчи жолу мамлекетибизде десек, биз тарта алды десек жаңылышпайбыз. Албетте атаандаштар бир топ эле күчтүү болду. Бирок ага карабастан ушул бар күчүмдү жумшап, жалпы жамааттын, окуучуларымдын, жакындарымдын колдоосу менен бүгүнкү финалдык баскычта катышып турам. Сынактын жеңүүчүсү депутат Абдувахап Нурбаевдин кубогуна ээ болду. Биринчи орунду багындырган Нургүл Тайыр кызы кубок менен катар 50 миң сом акчалай сыйлыкка татыды. Бул да болсо мугалимдердин жигердүү иштешине түрткү берип, материалдык колдоо болот дейт жеңүүчү. Чынарбек Алипбеков, Кымбатбек Абдысамат уулу, Ынтымак. Ош шаарында улан кыздар арасында бокс боюнча эл аралык турнир өтүүдө. Ага коңшу 5 өлкөнүн мыкты мушкерлери чакырылган. Мелдеш бокс боюнча СССРдин спорт чебери жана бир канча эл аралык турнирлердин ээси болгон Агайни Арзиевтердин жаркын элесине арналып өткөрүлүүдө. Таймаштын жүрүшүн Жолдубай Айткулов баяндайт.
Кече Ош шаарындагы бокс жана оор атлетика мектебинин залында Абдуали жана Нургазы Арзиевдердин жаркын элесине арналган 9-эл аралык турнир старт алды. Мелдешке Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия, Монголия жана өлкөбүздүн 7 облусунан келген мушкерлер катышууда. Анда кыздар 50 жана 60 кг салмак категорияда күч сынашса, балдар 57 кгдан жогору болгон 10 салмак категорияда беттешүүдө. Бұл жігіттер уақында союз мезгілде бұл Ош шаарынын эле эмес, Ош областынын эле эмес, бүт республиканын СССРдин дагы намысын коргоп жүргөн жигиттер. Анан бул ажал деген ушундай экен, биздин арабыздан эрте алып кетти. Бирок жакшы мына туугандар, достор, мына мэрия менен биригип баардыгыбыз ушул эстеп, ушулардын элесин арнап 9 жылдан бери турнир өтүп атат. Анан бул турнир жылдан жылга мына күчтүү болуп, жакшы болуп келатканы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Быйыл 6 мамлекеттен келди. Ошентип эл аралык турнирдин биринчи жуптугунда жеңил салмактагы мушкерлер рингке чакырылды. Анда кыргызстандык боксчу менен 2016 жылдагы Өзбекстандын чемпиону Рахматулла Козиев туш келди. Бул кармашта өлкөбүздүн намысын коргогон Айбек Султанбаев бир кыйла тажрыйбалуу атандаш менен урушканына карабастан 3 раунддун жыйынтыгында упайлар аркылуу жеңишке жетип, бардык күйөрмандарды кубандырды. Көптөн бери да машыгып жүргөм ушул мелдешти өткөрүш үчүн. Азыр эми 2016 жылы Өзбекстан чемпиону менен чыктым, өзүм мындай толкунданып турам утканыма. Утуш керек, жакшы кыйын соперниктер менен чыккан жакшы болду деп өзүм настрой коюп, ушу бойду утканга аракет кылдым. Жана утканыма абдан сүйүнүп атам. Андан кийин турнирдин жүрүшүндө дагы бир өзбекстандык менен казакстандык боксчулар беттеш өткөрдү. Бул кармашта эки өлкөдөн келген спорт чеберлеринин урушу 3 мүнөттөн 3 раундга уланып, жыйынтыгында казакстандык боксчу ооматтуу болуп чыкты жана кийинки баскычка жолдомо алды. Осы жарыстын алдында Алматыда Бул турнирге алгачкы рет катышып жатам. Биз казакстандыктар бул мелдешке абдан даярданганбыз. Алгач өзбекстандык мушкер менен беттешип, ал аябай мыкты экен. Бирок упайлар аркылуу утуп алдым. Сопернигим жакшы дайындалып кетти. Аталган турнирге 6 өлкөдөн 200дөй боксчу катышып жаткандыгы үчүн мелдеш 4 күнгө уланып, 26 май күнү жыйынтыкталат. Бүгүн эртең ар бир салмак категорияда жарым финалга чейинки гана беттештер өткөрүлсө, 25 жана 26 май күндөрү финалдык беттештер болот. Акырында биринчи орунду алган балбандарга эл аралык даражадагы спорт чеберлери деген наам ыйгарылса, экинчи жана үчүнчү орунду ээлегендерге ардак баракча менен баалуу сыйлыктар тапшырылат. Белгилей кетсек, СССРдин спорт чеберлери Агайни Арзиевдердин элесине арналган турнир 2009 жылдан баштап жыл сайын токтобостон уланып келүүдө. Мындан ары да жылда өткөрүлүп, жаш спортчуларды тарбиялап өстүрөбүз дейт уюштуруучулар. Жолдубай Айткулов, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Кара Суу районунун тургуну коросунда бөдөнү багып жатат. Бул ишин фермер 2 жыл мурун баштаган. Алгач тааныштарынан алган 50гө жакын бөдөнүнүн санын азыр 500дөн ашырды. Эт жумуртка багытында бөлүп карап, түштүк облустарынын бардык аймактарынан буйртмаларды алууда. Бөдөнү багуу сыры менен кабарчыбыз таанышып келди. Мамат Муса Ункуловдун үйүндө азыр 500дөн ашуун бөдөнө бар. Алардын ар бирин жашына карап бөлүп кармайт. Күнүнө 3-4 ирет атайын арпа, буудайдын аралашмасынан даярдалган жемин чачып, суусун толтуруп турат. Кароосу жакшы болсо эле бөдөнө бат чоңоюп, күнүнө жумуртка берет. Атайын мындай брудерлер жасап койгом. Ушу брудерлерде 1 айга чейин карайм. 1 айдан кийин анан атайын сеткалар жасап, сеткаларда багылат. Сеткада дагы бир 15 күн, 20 күн баккандан кийин уже клеткага чыгат. Клеткага чыккандан кийин клеткада уже туутка кирет дагы, постоянно ошо клеткада болот. Бөдөнө 45-60 күндө жумуртка бере баштайт. Чыдамдуулугу да тоокторго караганда жакшы болуп, тез жетилет. Эң негизгиси жылуулук, кургактык, анан жеми болуусу шарт. Сыртка көнбөгөндүктөн клеткада өстүрүлөт. Балапандар торолгуча алгачкы 2 апта бою ар бир кутуга 200 ваттык лампаны коюп, күн-түн иштетүү керек. Андан соң күндүз 14-15 саат иштетип, калган учурда караңгыда кармоо кажет. 5 ярыс. Ар кимисинде 20дан. Ушул жерде 100. Мына жерден жумуртка мына астына түшөт, асты уклон. Мына жерден жем жейт, мына асты жагынан кыктары чыгат. Муну жумасына 2 жолу тазалап турабыз. Анан өздөрү таза турат. Мына
манчжурский бөдөнөлөр, андан кейін мынау техасский ақ, бұлар ет бағытында дағы жұмыртқа да береді. Бирок мынаулары көбүрөөк жұмыртқа береді да. Бөдөнөнүн этинин да жумурткасынын да ден соолукка пайдасы чоң экен дейт Мамат Муса Уңкулов. Иммунитетти көтөрүп, көп ооруларга шыпа. Күнүнө 200ден ашуун жумуртка алат. Ар дайымкы кардарлары, айылдаштары, туугандары. Бир күндүк бөдөнөнүн баасы 25 сом, 10 күн болуп чоңоюп калгандары 50 сомдон болуп, туутка келгендери 150 сомдон сатылат. Анан эми биз жок болуп калсак, бунун багы эмгекти дагы аз талап кылат экен да. Балдар эле сууларын берип, жемдерин берип, карап коюшат, анан жумушу дагы жеңил. Мындай айдап бир жака багып келем дебейсиң, сетканын ичинде турат, ошол жерде эле жем суусун берип койсо, ошон менен өсө берет экен да. Мамат Муса Уңкулов азыр кардарларына бөдөнө жеткире албай келет. Анткени кафе ресторандарға жетпей эле мастектерин 220-250 сомдон, короздорун 120-200 сомдон коноктоскону үйүнөн эле сатып алып кетишет. Жакшы тукум берген бөдөнөлөрдү 3 жылга чейин багып, кирешеси чыгымына караганда 3 эсе көп. Азыр фермерди уккандар түштүк облустарынын бардык аймактарынан келип алып кетишүүдө. Айда Биделбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Мекендешибиз Виктория Полюдина Казакстанда жарым марафондо алтын медали тагынды. Дастан Лепшаков бильярд боюнча дүйнө кубогун ийгиликтүү өткөрүүдө. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары. Мекендешибиз Виктория Полюдина Казакстанда өткөн марафондо 1-чи орунду алды. Марафон 20-21 май күндөрү Казакстандын Караганда шаарында эркектер жана кыз келиндер арасында 7, 11 жана 21 чакырым аралыкта өткөрүлгөн. Анда мекендешибиз Виктория Полюдина 21 чакырымга жарышка чыгып, финишке 1-чи болуп келген жана 3000 АКШ доллары менен сыйланган. Ал эми ушул эле аралыкта эркектер арасында жарыш өткөргөн мекендешибиз Адилет Кыштакбаев финишке 3-чү келип коло медаль тагынды жана 1200 АКШ долларына ээ болду. Бильярд боюнча Москвада өтүп жаткан дүйнө кубогунда Дастан Лепшаков чейрек финалга чыкты. Ал 1-чи кармашында украиналык спортчуну утуп алса, 2-чи турда дагы бир мекендешибиз Азиз Мадаминов үстүнөн жеңишке жеткен. Кечээ 3-чү беттешинде орусиялык бильярдчы менен кез келип, 5-3 эсебинде ооматтуу болуп чыккан. Бүгүн жарым финалга чыгыш үчүн дагы бир орусиялык бильярдчы Тимур Евстигнеев менен күч сынашат. Эске салсак, Дастан Лепшаков бир ай мурун бильярдтын пирамида түрү боюнча Калининград мэринин кубогунда 1-чи орунду алган эле. Азыр дүйнө кубогу Москва шаарында өткөрүлүп, жер шаарындагы мыкты делген бильярдчылар катышууда. Футбол боюнча Тажикстандын курама командасы Азия чемпионатынан алдын Кыргызстан футболчулары менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Эки команданын оюну Борборуздагы Дөлөн Өмүрзаков стадионунда 30 май жана 2-июнь күндөрү болот. Эске салсак, Тажикстандын жаштар курама командасы Индонезияда өтө турган Азия биринчилигинин финалдык баскычына чыккан. Ал жакта Тажикстан Д тобунда Сауд Арабия, Кытай жана Малайзия менен күч сынашат. Ал эми Кыргызстандын жаштары чемпионаттан кол жууган. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка кабарларды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ынтымак Чекет KG ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.